Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз астероиддер, майда планеталар, метеориттер жана кометалар. Италиялык астроном Джузеппе Пиацци 1801 жылдын 1 январында астрономиялык байкоолорду жүргүзүп жатып, Букачар топ жылдызы боюнча акырын кыймылда болгон жылдыз сыяктуу объектинин бар экендигин аныктаган. Ал эми Гаусс анын орбитасын эсептеп чыккан. Ал күндү эллипс боюнча айланууда болуп, жарым чоңугу 2,77 астрономиялык бирдикке эксцентриситети E барабар 0,8ге барабар болгон. Ошентип, өтө эле кичине өлчөмгө ээ болгон планета ачылган. Аны Церера деп аташкан. Андан көп өтпөй эле ушул сыяктуу дагы 3 планеталар Паллада, Веста жана Юнона табылган. 19-кылым бою мындай планеталардын саны акырындап көбөйө берген. Аларды астероиддер, жылдызга окшош дегенди билдирет, же кичине планеталар деп аташкан. Азыркы убакта 1800 астероиддердин орбиталары белгилүү, анын ичинен эң жарыгы Веста. Биринчи 4 астероиддердин гана диаметрлерин аныктоого мүмкүн болгон. Алардын ичинен эң чоңу Церераныкы 780 километр. Эң эле кичинеси Юнонаныкы 200 километр болуп чыккан. Кичине астероиддердин көпчүлүгү күндөн орточо аралыктарда 2,2 астрономиялык бирдик менен 3,6 астрономиялык бирдик ортосунда, башкача айтканда, Марс менен Юпитердин орбиталарынын ортолорунда кыймылда болушат. Бул зона астероиддердин алкагы деп аталат. Көпчүлүк астероиддердин 97% орбиталарынын эксцентриситети 0,3 кичине. Бирок орбиталары астероиддердин алкагынан бир кыйла чыгып кеткен майда планеталар да болот. Астероиддердин күндөн болгон аралыгын орточо маанисин эсептөөдө 18-кылымда эле планеталардын ушундай аралыктарын аныктоого колдонулуп келген Тициус-Бод эрежесин колдонсок болот. Ал эреже боюнча А барабар 0,1 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 2-нин n-чи даранчасы кошулган 4 астрономиялык бирдик. Мында А күндөн болгон орточо аралык астрономиялык бирдик боюнча. N ар бир планета үчүн өзүнчө мааниге ээ. Мисалга, Меркурий үчүн n барабар чексиз, Чулпун үчүн 0, Жер үчүн n барабар 1 жана башкалар. Метеориттер. Планеталар аралык мейкиндикте чаңдардан тышкары өлчөмдөрү сантиметрден ондогон метрлерге чейинки көптөгөн катуу телолор кыймылда болушат. Кийинки жылдары аларга жалпысынан метеориттер деген ат берилген. Аларга жерге жакындаганда анын атмосферасына кирип, анда жаркыраган болиттер кубулушун пайда кылат. Мындай учурларда метеориттердин беттери 2500дөн 3000 градус Цельсийге чейин ысып кетип, эрип жана бууланып кетет. Болит боюнча түшүнүк берсек, болит бул куйруктуу жылдыз, эң чоң жана өтө жаркырак метеор. Метеор бул оттуу дегенди түшүндүрөт. Жылына 10.000 болит учуп, жер атмосферасына түшүп, ал атмосферада майдаланат жана толук бууланып кетет. Кээде жер бетине метеорит түрүндө түшөт. Кыйла жарык болитти күндүз дагы байкоого болот. Түнкүсүн болсо кабыкчасы жана куйругу көрүнөт. Болит учканда иондошкон газдан жана чаңдан турган из калтырат. Бул из стратосферадагы шамалдын таасиринен ийре буйру формага ээ болуп, бир нече минутта көрүнөт. Болит учканда кээде күркүрөгөн үн чыгат. 1908 жылы Сибирде өтө чоң болит көрүнгөн. Азырынча анча көп эмес метеориттердин орбиталарын аныктоого гана мүмкүндүктөр болду. Алардын ичинен 45 орбита орус астрофизики Симоненко тарабынан эсептелип чыккан. Бул орбиталар метеориттер астероиддердин алкагынан келгендигин күбөлөндүрөт. Эми метеориттер чоң эмес астероиддердин бири-бири менен урунушкандарынан кийинки сыныктары деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Көпчүлүк метеориттердин жер атмосферасына кирүүдөгү ылдамдыктары 11ден 25 км/секундага чейин жетсе, метеориттердин жердин бетине түшүү ылдамдыгы 700-900 метр секундага чамасында.
Азыркы мезгилге чейин дүйнө жүзү боюнча массалары бир нече ондогон тоннадан бир нече граммга чейинки 3000ге чамалаш метеориттер чогултулган. Эң чоң Гобал темир метеорити 1920-жылы Түштүк Батыш Африкасындагы Намибиянын аймагындагы Губабис шаарынын жанында табылган. Ал 3 метр өлчөмүндөгү плита формасында болуп, калыңдыгы 0,9дан 1 метрге чейин, массасы 60 тонна болгон. Мурдагы СССРде дээрлик 180 метеориттер чогулган. Түзүлүштөрү жана негизги химиялык курамы боюнча метеориттер негизинен төмөнкү 3 чоң топко, группага биригишкен. Таштуу 92%, темир таштуу 2% жана темирлүү 4%. Таштуу метеориттер орточо алганда 47% кычкылтектен, 21% кремнийден, 16% темирден, 14% магнийден жана 2% башка химиялык элементтерден кошулмасынан турат. Темир таштуусу 55% темирден, 19% кычкылтектен, 12% магнийден жана 8% кремнийден турса, темирлүү метеориттерди 91%га темир, 80%га никель түзөт. Кометалар. Комета деген сөз грекчеден кодургондо узун учтуу, куйруктуу дегенди түшүндүрөт. 1982 жылдын башталышына карата 1100дөн көбүрөөк көрүнгөн кометалар катталган. Орто эсеп менен жылына 10га жакын кометалар байкалат. 1977 жылы бул сан рекорддук мааниге 25ге жеткен. Бирок анын 15и мурда байкалгандар, ал эми 10-у биринчи жолу табылган. Кометалар боюнча кызыктуу маалыматтар. Эгер Плутон Меркурийдин орбитасында жайгашып калса, Плутондун газ жана муздун акырындап жоголуусунан кометаныкындай куйругу болмок. Байыркы убактарда куйруктуу кометалар ар бир элдердин мифологияларында сырдуу издери калтырып кеткен. Ар бир кометанын учканы кудайлардын белгиси деп ойлошкон жана коркушкан. Бирок убакыт өткөн сайын илим кометалардын пайда болуусун изилдеп далилдешкен. Байыркы грек өлкөсүндө комета деген сөз узун чачтуу дегенди түшүндүргөн. Аларга комета узун чачтуу жылдыздай көрүнгөндүктөн ошентип атап коюшкан. Көпчүлүк кометалардын орбиталары өтө эле созулган эллипс түрүндө болот. Ушундай орбиталар боюнча кыймылда болуу менен кометалардын перигелийлери күнгө, жерге да жакын келип, ал эми афелии 100 миңдеген астрономиялык бирдикке чейин алыстыкка кетет. Эң алыскы Плутондун орбитасынан да чыгып кеткен учурлар болот. Күндү айлануу мезгили анча чоң болбогон кометаларда белгилүү. Энке кометасынын айлануу мезгили эң эле кыска, башкача айтканда 3,3 жыл. Күнгө көп жолу жакын аралыкка келген бул бир гана ошол Галлей кометасы. Галлей кометасы бул асман телосу. Аны 1682 жылдын 15 августунда ачкан Исаак Ньютондун замандашы жана окуучусу Эдмунд Галлейдин урматына анын атына аталган. Исаак Ньютондун сунушу боюнча ал 1337 жылдын 1968 жылга чейин табылган 24 жарык кометалардын орбиталарынын элементтерин эсептеп чыгып, алынган жыйынтыктарды 1705 жылы басмадан чыгарган. Азыркы ошол бул Эдмунд Галлейдин сүрөтү жана ошол Эдмунд Галлейдин ошо фотографиялап алган кометасы. 1531, 1607 жана 1682 жылдардагы кометалардын орбиталарынын окшоштуктарын байкап, Галлей бул жылдары күндү 3 ар башка эмес бир эле комета айланууда болгон деген жыйынтыкка келген. Галлей бул комета 1758 жылы кайрадан күнгө жакын аралыкка келет деп алдын ала далилденип, ал кометаны 1758 жылдын 25 декабрында көрүүгө мүмкүн болгон.
Кометаларды ядросу, башы жана куйругу деп үчкө ажыратууга болот. Баштарынын диаметри кээде көптөгөн миң километрлерге жетсе, куйруктары күн жагынан башталып, ондогон жана жүздөгөн миллион километрге созулат. Ошондой болгону менен кометалардын массалары кичине болот. Кометалардын планеталар менен жакын аралыкта болгон учурларына байкоолорду жүргүзүү аркылуу астрономдор алардын массасы Жердин массасынын 10⁻6 даражасыны тартибине чамалаш экендигин такташкан. Дээрлик бүткүл массасы кометалардын баштарынын борбордук бөлүгүнө, анын ядросуна топтолгон. Кометалардын ядролору өлчөмдөрү боюнча анча чоң эмес астероидтерге чамалаш келет. Ядрону каптаган заттар өзгөчө кометалардын куйруктарын түзгөн заттар эң эле суюк түрдө болот. Кометалардын ядросу убакыттын өтүшү менен ажыроого туш келет. Кометалардын куйруктары алар күндөн али алыс аралыкта болгон мезгилден баштап эле күндүн нурдантуусу менен пайда боло баштайт. Алардын химиялык курамы жөнүндө маалыматтар кометалардын баштарындагы жана куйруктарындагы газдардын спектрлерине жүргүзүлгөн талдоонун, башкача айтканда анализдин негизинде алынат. Азыр биз диаметри 500 километр болгон астероиддин эгер жерге түшүп калышы боюнча видеоролик көрүп кетсек.